Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, Тамчыбек Карыбекович, сиз мына ушул бөлүмдүн директору болгонуңузга канча жыл болду? Ушул тармакта канча жылдан бери иштеп атасыз? Мен 2019 жылдан бери конкурс менен өтүп келгем. 2019 жылдан бери иштеп атам. Ага чейин каерде иштегенсиз? Ага чейин мен өзүм айыл чарба адисимин, агроном билимим. Айыл чарба министрлигинде көп жыл бою катарда адистен аппарат жетекчи өткөн. Рахмат. Ийгилик каалайм сизге. Ана мынау 1,5 миллиард сомду 2009-дан баштап канча жылда ошончо акча топтолду деп атасыз? 2010-дон баштап 20-жылга чейин. 10 жылдагы топтолгон. 10 жылда топтолгон акча. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушу азбы, көппү? Бул өтө аз. Өтө аз. Себеби дегенде бул жаңыдан орун алып келаткан система, бутуна туруп келаткан система, ичинде мүчүлүштүктөр бар. Акчаны жанакы жайыт пайдалануу боюнча көбү төлөбөйт. 1 жылга эсептейт, 3 айга эле төлөп коет. Кыска эле жооп берсеңиз, аз деп айтып аз. Себеби дегенде кыска жооп берсеңиз деп түшүндүм мен. Ошону сурап атам сизден. Мынау азыр депутаттар суроо берип аткан мына миллиондогон долларларды, акчаларды. Азыр айтып атпайлы, ушунун вообще жыйынтыгы көрүнбөй атат деп. Сиз макулсузбу ушу менен? Bir söz men жооп берейин, макул боло албайм го бул мен. Себеби дегенде мен баягы өзүм көрүп аткан долбоорлордун жыйынтыгын мен көрүп атам. Кыска жооп берип, макул эмес, туура эмес экен. Мына ынанып атасыз да, туурабы? Жайыт комитеттеринин өзүнчө түзүлүшү, мыйзам менен киргизилгени туурабы? Кандай да оюңуз бар ушул жайыт комитеттеринин алып барып аткан иштери боюнча? Мүчүлүштүктөр бар, бирок өзү система туура. Муну андан ары өркүндөтүш керек. Балким айыл өкмөткө башка баш ийүүсүн күчтөтүш керекпи, башка формасын караш керекпи? Но бирок жайыт комитеттер болуш керек. Айыл өкмөттөр анын жайыттарын баарын башкарып мүмкүнчүлүгү жете албайт. Мен сиз менен макул эмесмин да, эми биз иштеп келдик да. Мына ушул сиз азыр туруп алып мына Токой боюнча дагы жооп берип коюп атасыз да. Токой чарбанын өзүнүн мыйзамдары бар да. Сиз ага вообще кириши албайсыз. Канча акча топтолуп атат, кандай болуп атат, канча мал кирип атат, силер кириши албайсыңар ал боюнча, туурабы? Силер киргизбейт да, алардын өзүнүн мыйзамы бар да. Сиз бардыгы үчүн жооп берип коюп атасыз да сиз. Ошон үчүн мынау мен эми келген акчалар боюнча, биздин мамлекетке берилип аткан кредиттер боюнча мындай эмем жок, нааразычылыгым жок. Эми алар деле кандай ой менен берди. Бирок ошол акчаларды алып жүрүп, биздин мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ушу жайыт комитеттерин айыл өкмөттөрдөн бөлүп, мына туура эмес болуп калды да. Туура эмес жактары көп болуп калды. Мына азыр алар эч кимге баш ийбейт. Айыл өкмөткө сиз айтып атасыз, отчет бербейт алар. Азыр кирген малдарды коммерциялык мындай пайдаланып атат да жайыттарды алар. Бүт башка региондорго барып, малдарды айдап келишип, каалаган адамына берип, каалагандай мына 1,5 миллиард акчаны алар бир сезондо топтосо болот, ушунча жайытыбыз менен, туурабы? Топтолуп атат бүгүнкү күндө, бирок ал бүт сыртка кетип атат. Бир жайыт комитетиңиз азыр эми билбейм, кээ бирки жерлерде эле жасалбаса, көп жерлерде бир алыскы чоборунун жолдорун же жайлоонун жолдорун бир 2 километр тазалатып койбогон жайыт комитеттери бар. Макулсузбу ушу менен? Ошон үчүн мына жерде кээ бир ошол гранттарды алып жүрүп, биз мыйзамдардын чеги жактары көп да. Мына сиз азыр 2-3 жыл болуп калыптыр иштегениңизге. Ошону жерлерге барып, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр менен ушуну талкуулап, кандай кылайлы, кандай кылганда ушул алыскы жайыттарыбыз жакшы жолго коебуз деп жыйындарды өткөзүп келип, анан мына жогорку кеңешке келгенде, мындай фракциянын отурумуна келгенде айтышыңыз керек, урматтуу депутаттар, мына мыйзамдар ката болуп калыптыр, туура эмес болуп калыптыр. Мына ушунча миллиондогон акчаларды алып атып, мына азыр ушунча тракторлорду не кереги бар? Тракторлорду айыл өкмөттөрдө эле жаса алат өзүнүн алардын өзүнө берип койсо, жайыт комитеттерине. Анан көрөк илгерки сельхоз химияларды түзбөйсүңөрбү? Вертолетторду алып дары чачпайсыңарбы? Мына кайсы жерге канча дары чачылды мына азыр? Илгерки союз малында сельхоз химиялар бар эле. Алыскы жайыттарды бүт вертолет менен чачып турат эле баягы кукурузниктер менен дарыларды, туурабы? Мына ошондо жакшы болот эле. Азыр мына баргылачы. Мал айдай калды да. Жей турганга чөп калбай калды азыр. Мына ошончо акчаны жөн эле кетирип атабыз да. Мына азыр дагы айтып атасыңар, дагы кредит алабыз. Бул жерде эми билебиз да, бүт коррупция да азыр. Грант берип атканда мына айтат, мынанча процентти мына силерге деп койсо, ошолго алып келип мына өткөзүп ратификация кылып. Кээде мына пайдасы тийбеген гранттардан, кредиттерден отказ да берип үйрөнүшүбүз керек да. Пайдасы тие турган болсо алышыбыз керек. Мына
узак мөөнөттөгү жайыт жерлерди пайдалануу боюнча кимдер бөлүштүрүп берип атат буну? Райондорго мал айдап барганда. Бул эми жана жайыттар тууралуу мыйзамга ылайык өкмөттүн токтомдору бар. Өкмөттүн токтомдорунда республикалык деңгээлде анан комиссия бар. Азыр жерлерде жаңжалдар чыгат, уруштар чыгат. Эми бул союз мезгилинде барды совхоз, колхоздор бар мезгилде ошону бар бир райондан экинчи райондорго берип ошону. Азыр эми бардык малдар жеке менчик. Элге разницасы жок. Кайсы районго барса, так же ошол районго же барган районуна төлөш разницасы жок. Эл баары берип атат акчаны. Ошон үчүн кайсы районго бара турган болсо, ошол жердин жерин пайдалангандан кийин ошол райондорго айыл өкмөттөргө бериш керек акчаны. Ошол айыл өкмөттөрдө жоопкерчилик болуш керек. Азыр мына мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, мен мына депутаттардан да суранам, Бакыт Үсенович, биздин фракциянын чечимине киргизип туруп, жайыт комитеттерин айыл өкмөттөргө байлап бербесек, булар азыр мындайча айтканда эң баш болуп калышты да, эң баш болуп калышты. Айыл өкмөт жооп бериш керек. Жоопкерчиликти алыш керек. Жайытына да, башкасына да. Мына азыр биздин жерибизден башка эмне бар айыл өкмөттөрдө? Ошодон түшкөн, малдан түшкөн салыктын эсебинен анан алар бардыгын жолундагы айыл өкмөттөн сурайбыз. Азыр мисалы элдик жыйынга барсам, эл эмнеге жайлоонун жолу оң болбойт, эмнеге көпөрө салынбайт, эмнеге чоборунун жолу оң болбойт деп бүт айыл өкмөттөн, акимден сурайт. А мыйзам боюнча аларда эчтеке жок. Акчаны топтогон бүт жайыт комитеттер болот. Ошон үчүн сиздер мына мен эме Тамчыбек Карыбекович мындай реалдуу сунуштар менен келгилегин да. Биз колдойбуз, эгер мында пайдасы тие турган грант, кредиттер боло турган болсо, алыш керек коркпой, пайдасы тие турган болсо. Азыркы окшо асманга чачкандай болуп жок болуп кете турган болсо, анын кереги жок да. Мына кайсы районда бир илгерки кукурузник самолет эле, азыр вертолет алдыңарбы мисалы, мына ушунча барбы? Бир дары чачтыңарбы? Жооп бере албайсыз. Алган техникаңар канча километр жолдордо эме кылды? Каяка иштетилип атат? Билбейсиз азыр мына көп жерде. Негизгисин айтып атам да, негизги. Эми силер бардык жерге барбайсыз да мында. Токой чарбасы боюнча мына ким жооп берет азыр? Канча акча топтоду булар? Ушулардын токой эмесине жайытка кирген акчаларды. Малдар кирет да аларга да. Ооба, кирет. Канча акча топтолду? Эми бизде мындай маалымат жок. Мен жок. Барбы сиздерде? Бар. Мен жооп берейин. Биздин Токой кызматы Айыл чарба министрлигинин алдында. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кимсиз? Козубаев Надырбек Өмүрзакович, Токой кызматынын директорунун орун басары. Бизде бүгүнкү күндө жана Тамчыбек Карыбекович айткандай 1 миллиондон ашык эмес. Биздин Токой кызматынын башкаруусунда 800 миңде жайыт бар. Анын 200 миңдейин колдонобуз. Bizde негизи жайыттар Токой жайыты деп аталат. Өзү Тамчыбек Карыбекович айтып кеткендей, бизден ошо чегаралаш Токойго чегаралаш жердеги жайыттар. Бул жайыттардан биз негизинен быйылкы жылы 2022 жылы 19 миллион 994 миң сом акча каражаты чогулду. 2021 жылы 16 миллион 546 миң акча чогултулган. Biz ayla жоктон ушул элдин кызыкчылыгы үчүн айла жоктон жайытка беребиз. Болбосо бизде ушул Токойду көбөйтүү максатында ушул табигый жол менен уруктарынын негизинде көбөйүүгө жардам берип, биз табигый жол менен көбөйтүүгө жардам берип, ошо Токойду көбөйтүшүбүз керек. Биздин элдин социалдык экономикалык элдин муктаждыгына байланыштуу жайытка чыгарабыз. Рахмат, мына силерде деле ушул көрүнүштө ким дедиңиз атыңызды? Надырбек Козубаев. Надырбек мырза, мына сиздерде деле ушул көрүнүштө лишь би киргизип, жерлердеги токойчуларыңар баягы киргизет, акча чогултат, отун пул деп алат баягы. Лишь би элдин канын ичмей да. Анан топтогон акчаңар мына канча гектар жериңер бар силердин? Токой. Канча гектар жериңер бар силерге караштуу? Биздин общий Токой фондунун жериди. Биздин Токой фондунун жери негизинен Токой коптогон 1 миллион 200 миң гектар түзөт негизинен. Мында ошон үчүн айтарым эме мына элди кыйнабай, мына кээде
Силер да калбай каласыңар, жайыт комитети да. Токойдун жерине киргендер дагы акча төлөбөйт да. Ошон үчүн бир системага келишиңер керек да. Ошо системага киргизип туруп, элден бир жол бир адам барып акча ала турган кылыш керек да. Туурабы? Ошол системаны киргизбесеңер, мына силердин акчаңар, бюджетиңер көбөйбөйт да. Ошону көздөп тезирээк киргизгилеген ошол системаны. Элдиге бир адам барып туруп бир акча ала турган кылыш керек. Элге разницасы жок. Бир адамга берет, жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсүңөр. Бирок элге дагы шарттарды түзүп бергенди үйрөнүшүбүз керек. Анан дагы айтам, мына акчаларды, проектлерди жазганда макулдашып туруп, эмне кылсак жакшы болот деп. Туурабы? Эмне кылсак жакшы болот деп, ошого проект жазгыла дагы грантты, кредитти ошого алгылаган. Мына азыр МЧС мына мамлекетке келип баштабады мына вертолеттер, туурабы? Керектүү нерсе беле, бир жерде кырсык болсо, баргыча жеткиче, мисалы, ат башыда же алайдын бир тоолорунда, Алайкуда, Каракулжанын кырсык боло турган болсо, машина менен барат эле. Мына азыр вертолеттерди алып коюп, жакшы болдубу? Мына ошондой нерсени силер да киргизишиңер керек. Мына азыр туура айтып атат мына Талай Айтманович. Барсаң жайытта ыйлайсың азыр. Ыйлайсың. Анан мына элге дагы айтайын, жергиликтүү бийлик менен сиздер жакын болуп, алыскы жайыттарды пайдаланып, малды эртерээк жайлоого айдай тургандарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңөр керек. Мына Айыл чарба министрлиги менен бирге